Данияр Эрматов. Колдоо күтпөйбүз, эч нерсе да сурабайбыз. Биз жеке ырчылар мамлекеттен эч кандай колдоо күтпөйбүз, эч нерсе да сурабайбыз. Сыйлык берсе алып коебуз. Себеби биз мамлекеттик мекемелерде иштебейбиз, жеке ырчыбыз да. Ошол себептен эч кандай деле наразычылыгыбыз деле жок. Болгону биздин өлкөдө заман талабына ылайык концерт кое турган бир имарат керек болуп турат. Бул пикирди көп эле кесиптештерим айтып калышат. Ооба, бизде спорт ортосу бар. Бирок ал жерде көп аппаратуралар жок. Концерт берерде баарын жалдап келесиң. Алардын баары кымбат. Концерттин өзү актабай калат. Ошол себептен ырчылардын көбү концерт бергенден качат. Эгер бизде заманбап концерт залы болсо, жеке концерттер байма-бай болуп турмак, деп эстрада ырчысы Данияр Эрматов Фабула гезитине өз пикири менен бөлүштү. Маалымат булагы Назар Ньюс кечи. Келинчегим сага ыраазымын. Ырчы Ильяс Андаш экинчи ирет ата болду. Кыргыздын эстрада ырчысы Ильяс Андаш бүгүн 2-ноябрда уулдуу болду. Бул тууралуу ырчы өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Сүйүнчү жакындарым, досторум, эл журтум, жаратканымдын каалоосу менен уулдуу болдук. Кудайыма шүгүр, кубанычым койнума батпай турган чагы. Келинчегим сага ыраазымын. Мени кыздын жана уулдун атасы кылдың. Ата, апа, папа, мама, сиздер бар, биз бактылуубуз, деп ырчы күйөрмандары жана интернет колдонуучулары менен жакшы жаңылыгы менен бөлүштү. Ырчы буга чейин бир кыздын атасы болчу. Ал кызы Элина 5 жашка чыгат. Ал эми бүгүн дагы бир уулдуу болуп, ырчынын кубанычы койнуна батпай жаткан кези. Маалымат боюнча жубайлар уулуна ысым коюша элек. Маалымат булагы Назар